учитель, дорогие студенты! Мы рады приветствовать на нашем открытом уроке. Благодарю всех, кто нашел время и пришел, чтобы принять участие. Надеюсь, этот урок станет полезным и интересным для каждого из нас. Сегодняшняя наша тема – диарея. Давайте начнем открытый урок с приветствий. Канын сүйлөгөнгө жөндөн берип, бажырашып жүргүлө десе керек. А бирок эң алгач андан мурун саламдашып алгыла dese керек. Assalom azizlar, qalbi quyoshlar. Mehringiz nuridan bahramand yoshlar. Yurakdan sizga aylaymiz salom, ta'zim aylab deymiz salom, assalom. Студенты, коллеги, друзья. Сегодня наш день, день событий. Мы в медицине одна семья, пусть будет урок наш событием. Диарея – симптом небольшой, жидкий стол, дискомфорт большой, вода уходит, слабость растет, дегидрация быстро придет. Главное, воду не забывай, солевой раствор принимай, а если долго не проходит, к врачу скорее путь народит. Эки жолу чыгуучу болду сертелеткен дагы 200 миллиден жогору болот экен. Тамак аштын сапатынан, дары-дармектерден, ашказан, ичеги оорулардын келип чыгышынан негизинен ооруйт экен. Анан стресс, депрессия, көбүрөөк эненин балага көбүрөөк диарея болгондо эненин үстүндөн өтүшү мүмкүн экен. Диареянын симптомдору бул эң алгач суюк жана бат-бат заңдоо болот экен, жана заңдын цвети өзгөрөт экен. Анда зеленый, черный болуп калат экен, неприятный запах болот экен, анда ичтин оорусу, спазм болот экен. Анын диагностикасында боюнча АТН-ден зависит эткен. Бунда АТН-ден деп сурайт экенбиз, бала бир күндө канча жолу ичип атат жана заңдын түсү, көлөмү кандай. Андан кийин балада температура барбы, жокпу аны аныктап алат экенбиз. Мисалга аптекадан регистрацияны алууга сунушталат экен. Эгерде алган шарты жетпесе, үй шартында 1 литр кайнаган сууга бир кашык туз, бир кашык шекер аралаштырып, ар бир замнагандан кийин 200 мл ичирип турушубуз керек экен. Диарея учурунда диета сактаган оң экен. Медицинага байланыштуу кичинекей оюн ойнойбуз. Сиздин башыңызга сүрөт коюп оңдартыңызга бул жактагы студенттер мимика менен түшүндүрүп берет. Саламатсыздарбы, менин атым Минора Мамарасул кызы. Мен Ош облустараралык клиникалык ооруканасынын төрөк стационарынын врач-неонатологу, педиатр, учурда наркологияландыруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы. Мен бүгүн студенттердин ачык сабагына катышып отурам. Ачык сабактын темасы бул балдардагы диарея. Аябай жакшы өтүүдө, сабак студенттердин кызыгуусу өтө жакшы деңгээлде экени көрүнүп турат. Уважаемые студенты, мы для вас подготовили небольшую выступление, связанную с диареей. Şu yaşımda benim özüm içeride özüm
турган болуп койду. Келин алдым деген күзүк алыптын го мен күзүк. Sen özün değil mi oturuyor? Na, saat deyin 8-9 volttan gelin деген жоқ. Çıkız! Керек апамен өзүм көрүнөт. Saat 10 болғандан кейін қоясың мен ошоны. Апа белгілі бары жетишкен экен көп жатам. Бакытым менен ыйланып болбой жатат. Жақсы ошо бала деген шылдамал бар екен. Ал егер менин досторумдун берин эртең турат, эшигин шыпырап, көзүн жомултуп, кайныңызын еш тапмага тамакка. Ал деген бачка кишилер барамын. Апа чындап баланы инсаға қойсақ алды. Күнінде мамада жоқ. Уктап айтсам, ападан саған бара берші. Әне дегенде қатын тұрмай полиция барысы дебесін. Атымен сені барып тұрмайды. Сен әңгіден ұрса полицияға апару дегенде сен еші болса қойма, ішетін, әңгіме сөйлеген полицияға апаратын қақта ақшаны апарасың. Өтіпті бар деген иләт, башарлар, чайын ішіне болды. Апа, полицияға апару дешеңіз. Температураны düşürüyor, dünya ilaç çıkıyor. Apa pesawat başlıyor, başlıyor. Dünya var ne? Akıcı mı? Özgürlük kavgası, falan bir kavgası, hem falan ne? Yerim, özgürlük var. Bazı işim mi? O da ki ne oldu? O da şey oldu da. Apa size konuşanlar, özgürlük kavgası falan. Ya, sözünüzü doğru. Başım Ben size azım darlar жазып берем. İçip onun suyun gelese. Acaba kopya alıp veresin mi? Ay ne oldu? Уже geç alıp gelişkin. Biz buradan geçtiğimiz hareketimizi yapıp balanı geç alıp geldiğimizde sakta aldık. Yok, ben bozuyoruz. Yok, ben bozuyoruz. Bozukun Hurmatlı atingeler, sizlerge ötünüşübüz eç kaçan özünüzdür bilip үй şartında dağlanmаңыздар. Söz üstüge dargerge kayrılыңыздар. Teması boyunca daha da kendine malumatı çağırdık. Diğeriyle boğusu için, aldın alı için profilaktika bunu cemişlerde çok çeyiş gerek. Rotaviruska, iç ötkü, misali diareyga vaksina alış gerek kurak. Ana kurak eğilir, tura tamaklanması gerek. Ankeni balanın den soluğuna ziyan getirişi mümkün. Bu жерде kurak bizde kişiçliklerde cevurkat etken. Kişiçliklerde qanday bakteriyalar, Shigella bakteriyasi, Salmonella bakteriyalari çökkende mikroflorasını buzatken.
жалгыз аягына келип жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Я очень рада, что сегодня я участвовала в вашем открытом уроке. Я думаю, что сегодняшний день, сегодняшний урок был очень интересным и очень познавательным. Спасибо еще раз, что вот так активно все участвовали. Думаю, что сегодняшняя тема диарея для всех была очень интересной и очень так, как сказать, понятной, да, потому что вы все показывали нам, что приводит, если вовремя не обратиться к врачу, если лечить дома, да, все это. Спасибо еще раз. келет да анан ар ким өзү менен эле болуп эле мындай чачыранды болуп эле жүрө берет да анан силерди көрүп аябай суктанып атам. Сонун кутпай келсиңер. Мындайлардан жазбастан, мисалы биз азыр бүткөнүбүзгө 35 жыл болгон болсо, медучилищаны бүткөнүбүзгө. 35 жылдан бери деле мындай катташып, группалаштар менен чогуу жүргөн эмебиз бар да. 17 кыз эми так өзү 25 кыз болчубуз. 17 кыз чогулуп, анда группада сүйлөшүп, аябай бири-бирибизден чогуу бири-бириңердин жакшылыгыңарды бөлүшүп жүрө бергиле. Ийгилик, окууну быйыл бүтөт экенсиңер, 3-чү курс. Ийгилик, алдыңарга эмне максат койгон болсоңор баарына жетишкиле. Мындан аркы жогорку окууларга тапшыргыла, жашсыңар, энергияңар көп, аябай. Максатыңарга жетиңер. Рахмат. Сонун жаш курап, сен кеттиң бизден алыстап кайда? Суранам кетпечи, кайрылып келсеңчи, алыстап сен бизден узама. Студенттик күндөр керемет, ал күндөр кемнеттен келет. Ба жеткиз балу